Хатима апа учурда 93 жашта. Ал 43-жылы 16 жашында фронтко өз эрки менен барган. Түркменистандын Чарджау шаарында номер 52-22 аскер бөлүгүндө байланыш түзүү бөлүмүндө кызмат өтөгөн. Проводили, надо было замаскировать, чтобы... Жаш болуп, жүрөгүбүз курч болгон үчүн согушка аттандык. Биздин милдетибиз аскер бөлүктөр менен болгон байланышты камсыздоо болчу. Ал кезде байланыш зым аркылуу өткөн. Зымдарды болушунча жер астына катып, душмандардан катуу аракетин кылчубуз. Себеби эгер таап ала турган болсо алар бир канча жер менен байланышты үзүшмөк. Көптөгөн душманга каршы иш аракеттер токтоп калмак. 1944-жылы каарманыбызды Ташкент шаарына которушкан. Жеңиш күнүн дал ушул Ташкенттен тосконун эскерет. Ал көз ирмем анын бүгүнкү күнгө чейин эсинде. Бул анын жашоосундагы унутулгус кубанычтуу күн. Ну, объявили День Победы. Биз фронтто кызмат кылып жүргөндө болгон аракетибизди жумшап иштедик. Кандай кыйынчылык болбосун баарын көтөрүп, биргеликте жеңдик. Жеңишке ээ болгондо биз өзгөчө майрамдаганбыз. Биз күткөн, самаган күн эле. Ошол күнү фронтто чоң майрам болгон. Кубанычыбыз койнубузга батпаган. Согуш бүткөн соң Кыргызстандан турмушка чыгып, 3 уул 1 кызды болгон. Азыркы тапта Хатима апа кызынын колунда. Жашы 90дон ашып калса да, китеп окугандан тажабайт. Они мен чайны hazırladım. Çay içersin mi? Ayda çay içip olursun. Bitti işte. Ayda çay içirge ayda. Çay koynadı, ayda çay içirge. Давай. Мы всегда ощущаем ихнее тепло, их. Ата-энебиз канча жашка келбейлик дайым бизге камкор болуп, мээрим төгүп келишет. Атамдын каза болгонуна 22 жылдын жүзү болду. Биз дайым атамды эстеп турабыз. Өкүндүргөнү атамдын азыркы жаркын келечегибизди көрбөй, неберелерин эркелетпей көз жумганы. Апамдын жаныбызда жүргөнү бул чоң бакыт. Деги эле согуш талаасында фронтто эмгектенип, жанын кыйып ушул күндү бизге алып келген ата-энелерибизге таазим. Мына ушул Хатима апа сыяктуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эрдигинен, туулган жерге болгон сүйүүсүнөн улам биз асманы ачык, тынчтык, токчулук орногон өлкөдө өмүр сүрүп жатабыз. Сиздерге таазим этебиз. Жеңиш майрамыңыздар менен. Дорогая Зураника, от всей нашей семьи поздравляем вас с таким хорошим праздником. Крепкого вам здоровья, мирного неба над головой. Айзада Нуродилова, Гүлчирок Азымкулов, Нью ТВ.